ел менен жолугушуу графигин бүгүн 3-мектепте. Сынос болбой турган Некрасова көчөгө карайбы карабайбы? 2-3 күн иштеп калсам мен базарга чыгарам. Мисалчы. Эми баарыбыз эле сынос башка деп атабыз. Мен сизден бир суроом бар эле. Бир суроомду мен жете албай жүрдүм эле да. Анда суроо жооп өтө берейли. Мен Барпы Сейил көчөсүндө 7-мектептин аркасында тестатын ачкан элем да. Ал жерди өз акчама сатып алып, көп китеп болчу. Сатып алгандан баштап эле мэрияга аренда төлөп, анан архитектурадан уруксат алып, стройка куруп баштадым эле. Куруп бүткөндөн кийин былтыр жазда сиздин буйругуңуз менен 2 жуманын ичинде бузуп койсун, бул жерге тротуар болот деген буйрук барды. Көк китепти договордон аласың. Ал көк китеп ушундай керекти жарандарыбыз бар. Ал менин менчигимде десиздер. Ал силердин менчигиңер эмес. Бул жерден жер алып, умиден мүлк аласыңарбы? Ал жерде бир пунктта жазып турат. Мэриянын же мамлекеттин иш планына кирип калган болсо, керек болсо бир тарап бузулат деп. Анан биз ага жер берүүгө дагы бөлөк мүлктөн таап берүүгө да милдеттүү эмеспиз. Ал биринчиден. Экинчиден Барпы Сейил расширение болот. Анан сизге жер алам дей турган болсоңуз, арыздын мыйзамдын чегинде арыз жазып коюңуз. Жер болсо беребиз. Жаңы жылдан кийин сынос деген башталды. Документтерди бүтүрүп, управага апарып бергиле деген. Госрегистрде калган документтерди бүтүрүп, управа мемлекет архитектурага келсек. Мен сиздин вопросуңузду түшүндүм. Кыскача эле жооп берейин. Реновация боюнча министрлик указ чыгарган да. Анан өт ескилиги жеткен үйлөрдүн баардыгы сынос кылып, ИК компаниясы тарабынан биз үйлөрдү берип атканбыз. Өзүңүз көрүп билесиңер. Барпы Сейилдин аркасында бүт барачный үйлөрдү жашынакай кылып туруп, ИК компаниясы тарабынан салынган үйлөргө апарып жылдырдык. Ал жерге бүгүнкү күндө үй курулат. Ал бир. Анан сиздерде деле эски барачный үй, пожарный безопасностька жооп бербеген үйлөрдүн баарын реновациянын алкагында сиздердин үйүңөрдү сынос кылалы дегенбиз. Бүгүнкү күнү ИК компания менен сүйлөшүп атабыз. Алар сиздердики сынос кылбай турганга сунуш берип атышат. Себеби бүгүнкү күндө курулуп аткан үйлөрү толук түрдө мындай жетишпейт экен да силерге жарым бергенгечи. Ошон үчүн бул маселе токтоду. Силер кыжалат кылбай жашай бергиле, бирок бул эртедик, кечтик баары бул нерсе чыгат. Ачыгын деле айтыш керек да. Эми шаар өзгөрүп атат, шаар чоңоюп атат. Сынос болбой турган Некрасова көчөгө карайбы карабайбы? Ага да тийиштүүбүз, сынос болбойт деген. Сынос болот дейт. Себеби ал жерде чоң стадион курушубуз керек, бирок быйыл эмес, 1-2 жылдын ичинде. Садикке чейинки. Ооба. 11-де бүткөндө көп паспорт алганмын. 9-да бүткөндө бөлүгүм бар. Бирок аттестат албай калганмын тилекке каршы. Метриканы гана жоготуп алганмын. Балдарымдын метрикасы ошол эски көк паспорт менен алганмын. Октябрьскийге барсам, шаарга бар дейт. Шаарга барсам, Сузакка бар дейт. Сузакка барсам, Тарамбазарга бар дейт. Айтор бардык эмени айтып кетишти да чоңдорчу. Эжеке, как раз паспорт болуп иштеген эжеке. Жооп берип коңузчу. 94 образец Сузакка барасыз, архивный форма 1, форма 2 бланкалар чыккан, ошол жерде тастыктай турган документ. То, что действительно ошол паспорт сизге берилген. Заключение чыгарып, обучение просто тапшырасыз и всё. Если форма 1 чыкпаса, например, бул Жалгабакка тийишелүү, потому что 2005-жылы бизде пожар болуп архив өртөнүп кеткен. Биздикилер через комиссия жарандыкты аныктайт. А сиздики болсо Сузак полностью архив сохранен, сиз барасыз, арыз жазасыз, армен болот. И всё. Мен Нурдинов Ахмат Нурдинович, Курор санаторияларында болдум. Мектебimiz hazır şu бүгүнкү күндө 130 балабыз окуйт, 180 шаарда окуйт. Батбаядан. Оор маселе. Техногендик разлом бар деген коркунду бар. Ошон үчүн муну биз абайлап карашыбыз керек да. Мамлекеттин акчасына мындай чыгым боло алышыбыз керек. Муну мен тактап кылдап карап чыгайын да. Эми баарыбыз эле сынос башка деп атабыз. Мен сизден бир суроом бар эле. Бир суроомду мен жете албай жүрдүм эле да. Мектептерге охрана коюлабы, коюлбайбы? Бул планда барбы, жокпу? Эжеке, охрана барбы, жок бизде? Күндүзгүгө штат жокпу? Штат жок. Штатты силерге билим берүү керек да. Билим берүү министрлиги менен кечээ эле кезиктим эле, мен сурап коюптум.
Хорошо, мен байланышып тартайын. Анан балдарды келип атат, мынандагы урушуп атат, минтип атат деп атат. Ушу жеткинчек өспүрүм балдарды мектептен биз ИДН деп неге ишенип атабыз мына формагачы? Мына ИДН бир кыз бар, Самара деген. 16 мектепти мен конкретно эле айта алам. Ошол жердеги бандит балдар бар эле, таблетка менен заниматься эткен балдар. Ошо балдарды азыр биз келечектеги мекен коргоочу болобуз. Ошон үчүн биз кандай кылышыбыз керек, эмне кылышыбыз керек деп суроолорду берип жазгандарын биз көрөбүз да. Ошондой достижениеге алып келгенге бизден мындай шартыбыз барбы, жокпу Жалал-Абадта? Мен шок, мен лидерим деген балдардын баардыгын топтоп прокуратуранын ишин көргөздүк. УТУнун ишин көргөздүк. Мэриянын ишин көргөздүк. Мэрияда эмне иш кылат? Шаардагы курулуштарды ким башкарат? Шаар элине кандай жардам берет деген. Жагууга алып бардык, сотко алып бардык, түрмөканага алып бардык. Бүт отурган балдарга чейин көргөз чыктык. Ошол жердеги балдардан бери сүйлөдүк. Жашыңарды ата энеңерди гана сыйнагыла, жаман жолго барбагыла. Жаман жолго барбап, өз досум айтат. Мына досум азыркы күндө менен кабар албай атат. Ошол кругтан мен чыгам, мен үй бүлөм менен болом, бала чакам менен болом. Бир гана бизге үй бүлөң күйөт экен деген сөздүчү. Биз балдарга ошондой нелерди кылып атабыз. Бюджет тарабынан берилген суроолорду биз туура жагынан кабыл алабыз. Азыр өспүрүмдөр боюнча эми буга чейин деле бул мезгилдерден кийин деле көйгөйлүү актуалдуу маселелердин бири да мектеп жашынан калктанат баардык коом. Ошол себептен биз сиз айткан суроолоруңуздар боюнча иш-чараларды күчтөндүрөбүз. Негизинен иш-чаралар бизге чейин деле биздин убактыбызда деле мындай иш-чаралар топтоп калган жок, иштеп атабыз. Манас шаарында 29 мектеп бар экен. Эртеңден баштап ар бир мектепке прокуратуранын кызматкерлери чыгып, ошол сиз айткандай балдар менен жолугуп, алардын кылмыш жоопкерчилиги жөнүндө ошолор баардык түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт экен. Ошол куда калса бир 3 жуманын ичинде баардык мектептерди айланабыз, ар бир кызматкер прокурор башкарат. Анан тарбия боюнча да мектепте гана ограничить этпешиңиздер керек да. Үйдө, эң главный үйдө да өзүңүздөр пример болсоңуздар, анан бала чакада кичине жаман жолго барбайт.